жашооң адамга бир эле келе турган бир байлык. Бул экинчи жолу эч качан келбейт, бул такыр болбойт, унутпаган. Эгер ушуну Алла берген болсо, кайсы нерсе менен жашап атсаң, кандай нерсе сага келип аткан болсо, ошону субханалла баалап, бартап жашай бериш керек. Эгер өз колуңда бар нерсени баалай албасаң, бартай албасаң, анда канча андан да көбүрөөк нерсе келген болсочу, сен эч качан ошону бактылуу болбойсуң. Адамдын колунда бар нерсечи, ошол үчүн байлык. Мына сен мен үчүн ошо азыркы мезгилде, мына данный моментте колубузда эмне болгон болсо, бул байлык. Андан көбү байлык эмес, азыркы моменттеги байлык. Ушул моментте сен ден соолугуң байлыгың. Ушул моментте сен субханалла аялың байлыгың, сенин күйөөң байлыгың, балаң байлыгың, жашап аткан кичинекей бир квартираңда байлыгың керек болсо, анткени сен квартирага төлөп ошо жашай эле туруп жашап атпайсың, туурабы? Демек ошо байлык. Ушуну баалап барта алыш керек. Адам ар биринде эртең менен турсаң, күнүн чыгып келатышы, кичинекей бир желдин болушу, кичинекей мындай бир жерде расадап коет го, мындай бир кичинекей бир суунун мындай кичинекей кылкылдап турганы, бир тооктун кукулдаганы, иттин бир үргөнү, жылкынын бир кишенелегени, мунун бардыгы тең субханалла сезе биле турган, жүрөгүндөчү, түпкүлүгүндөчү мындай бир сезим бар адамчы, ушунун баарын сезет да. Катуу бир кере дем алган болсоң, ушундай бир өпкөңө кирип аткан таза абадан субханалла рахат аласың. Демек сен Алла Тааланынчы берген жакшылыктарын баалаган адам экенин белгиси болчу. Чын. Эртең менен туруп субханалла мындай көз мындай кабак мындай баягы түшүп калган, баягы момундай да мындай тырышып калган жочу мындай. Тургат. Бас молдомго карап дейт го. Ушул бактысыз адамдар. Мен да кадырымды билгиле. Анткени ушу сүйлөп бериш да өзү канча чоң сөз. Ушул сөздү угуп отуруш деле канча чоң неемат деп субханалла. Ушундай. Ошон үчүн туугандар экен. Мына бүгүн күн башталды да туруп. Бүгүнкү күн сеники. Чын. Бүгүнкү сеники. Мен дайым ушуну айта берем. Келген сайын айта берем. Ушуну айткандан тажабайм десең. Назыр субханалла силерге бир колдон келишинче дем салып беребиз, машалла. Ушуну кыйкырам, акырын айтам, кооздо окуйм, мына угуп, машалла. Анан бүткөндөн катуу бир дем алып туруп, деп жаман негативдин баарын чыгарып туруп, машалла. Анан сыртка чыгып туруп, кофе 3 воду ичсең, да, туруп туруп, чала бышкан пирожки менен. Айта беришти, сен айта атпайсың. Бу дагы жакшылык туугандар. Чын айтам. Урушуп, кырылышып келдиң да аял мененчи. Күйөөң менен кырылышып келдиң да. Бирок субхан карасаң азыр бирөө тиякта бир сен бул да жакшылык да. Эми азыр демден кийин субхан карасаң, сен деле аялың деле бир кызык болуп, мындай боягында жүрөгүңдө түпөйүндө бир нерсе болуп эле, моюң кыжат, бир нерсе башкача болуп эле, жүр тамак жебиз дейсиң. Алдыңа эмне ботко койсо жейсиң азырчы. Сен дарбазадан чыга албайсың да. Жакшылык экен. Жакшылык. Көрсө, мына ушу квадраттын ичинде канча бактылуулук бар экен тургандар. Аллах акбар. Мен болсом кечке чейин чыга албайм да. Силер азыр менен кетип каласыздар да. Бирок мен кечки саат 10го чейин чыга албайм эмчи. Силер жыргап кофе ичесиңер, субханалла. Бирок мен ушундан бактылуумун дейсиз. Анткени Алла Таала мени бүгүн бош койгон жок. Алла мага кызмат берди. Динге мээнет кылышты берди. Сиздин муктаждыгыңызга мени койду. Алла Таала ушундай мага мээнет кылышка мүмкүнчүлүк берди. Жөн эле өмүрүм өтүп аткан жок. Бүгүн бир адам бактылуу болуп чыгат иншалла жаныма. Бир адам айыгып чыгат, бир адам кошулуп чыгат, бир адам субхана жолун таап чыгат. Эгер Алла Таала мага ушуну бербей койгондочу, мен бактысыз болмокмун чындачы. Чын. Бирок мен бактылуумун ушу менен. Ар бир секунда мен, ар бир киргениңер менен, качан ар бир гана байкасаңар, күлүп эле тура берем да.
Анткени мен сизди жакшы көрөм, Аллах ыраазы үчүн. Анткени сиз мени бактылуу кылып атпайсызбы? Чын. Бул дүйнөдө Алла Таала кимге мүмкүнчүлүк берген болсочу, мүмкүнчүлүк берип койгон болсо, анда демек субхана туура жол таптың. Туура жол тапкандан кийин сен бактылуусуң, туурабы? Калган не важно. Кандай нерсе келсе дечи, сен ошол нерсеге мындай бактылык менен, жүрөгүң тынчтыгы менен субханалла ошо көңүл бура турган болсоңчу, бул дүйнө өзү ушундай. Бул дүйнө өзү кеме да, туурабы? Мен дайым айтып берем, суунун үстүндө кемеде кетип баратабыз баары элечи. Бирөө чөгөт, бирөө болсо ошонун үстүндө калат. Ушундай, дүйнө ушундай. Демек, эмне деп атканбыз? Ар бир нерсенин өз маалында кадырын билели азыр. Кадырын билиш керек. Ошону колдонуш керек. Мына ошондо сен туура жахан болосуң. Аракет кыласызбы иншалла? Эмнеге аракет кыласыңар? Бактылуу болушка. Алла разы болсун. Жүрөктөр тынчыдыбы, машалла. Бисмиллахир-рахманир-рахим. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثة. Demek Abu Hurayradan ketken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem degan. Allah Taala sizlerge 3 nerse üçün razı olup, 3 nerse üçün açusu kelet deydi. Neken? 3 nerse üçün razı olup deydi, 3 nerse üçün narazı olup. An ta'buduhu ve la tushriku bihi şey'a. Demek 3 nerse deydi. Allah Taala razı olgan. Birincisi Allah'a şerik koşpay, anın özüne gana ibadat kılınlarga Allah razı bolot eкен. Allah'ın dinini bekem karmağınlarga Allah razı bolot eкен. Jana deydi, başçılara nasihat aytkanlarga razı bolot deydi. Al эми жөн эле имиш болгон сөз ташыгандарга Allah наразы болот. Кийин көп суроо, пайдасы жок, мааниси жок, убактысында болбогон суроолор бергендерге Allah наразы болот. Жана байлыкты дейт, ыксыз, ысырап кылып иштетип, адамдарга эч бир пайдасы келтирбеген акыбалда коротууну Аллах Таала ошол адамга наразы болот экен. Демек мынакей 3 нерсе бар экен, Аллах ыраазы экен турганда. 3 нерседен Аллах наразы болот экен. Демек жашообузда биз ушул нерсени кармаган аракет кылышыбыз керек. Эгерде ушулна 3 нерсеге аракет кылып, 3 нерседен кача турган болсок, демек жашоодо бул туура жол табасың деген сөз пайгамбарыбыздын. Карагыла. Аллага шерик кошпо, бул биз Алланын алдында биздин милдетибиз. Ширк кылуу деп коебуз го. Ширк кылуу деген нерсе бул шариятыбызда өзгөчө орду бар. Ушул сөз үчүн, ширк деген сөз үчүн илми акайд же болсо акыйда, Алла Тааланы таануу илими бар. Бул өзүнчө бир багыт жана өзүнчө бир илим. Ошону биз Матуриди акыйдасы деп биздин элдер ортада Матуриди деген акыйдадабыз. Мына биз мына көзү турат, мына имам Абу Ханифанын Фикхул Акбар китебинен алган, мына акыйда китеби боюнча баягы семинар болду. Мына ушул бардык эменин башы мына ушул китептен башталат. Имам Азам биздин Абу Ханифа мазхабында мына ушул китептен, керек болсо адашкандар да ушул китептен колдонушкан. Кээ бир нерсесин өзү жоңдоп башкача кылып алышкан, бирок ушул мынакей. Дегеним ушул Кудайды таануу бул өзүнчө бир парз экен. Эми ошондой эле Кудайды тааныгандан кийин андан башкага сыйынбоо бул эмне экен? Биздин парзыбыз экен. Кимде Алладан башкага сыйынса, Кудайдан башка бирөөнү таап алса, Алладан ширк кылган болот дагы. Алла айтат, биз Алла айтат, мен дейт ширктен башка бар нерсе кечирем деген. Көрсө мына биз катачылык кыла турган болсок, катабыз көп аябай. Катабыз аябай көп. Бирок ширк кылбадың. Алла Таала экен ошонун себебинен сен менен мен баардык күнөөбүздү тооба ирети менен кабыл кылат экен. Тооба кыла турган болсоң, арага чыгып тооба кылдың. Болду, кылбайм дедиң, кылбадың, кечирилди. Кара, киши өлтүрүп алдың, тооба кылдың. Ушу менен субхана экинчи киши өлтүргөн жоксуң деди. Мына, аны каракчылык кылдың. Субхана тооба кылдың. Алла кечирди, кара. Ушундай чоң-чоң күнөөлөр бар экен. Ушул күнөөлөрдүн баардыгы Алла Таала тооба аркылуу кечирет экен да. Бирок бир адам ширк кылып жүрүп, тооба кылбастан өтүп кете турган болсочу, ал адам
намаз окусун, орзо тутсун, ажылык кылсын, садака зекет берип жүрсүн, мечит салсын, жол салсын, медресе салсын, мамлекетке ушуна чоң салым коштун, миллион адамды сактап калса дагы экен, ал адамдын сообу ага жазылбайт экен, же болбосо анын сообу ага пайда бербей калат экен. Ошон себептен Алла ширк келтирбеш биздин парзыбыз. Ширк деген эмне десе, карагыла, 3 нерсе экен. Биринчиси чоң ширк бар, экинчиси кичине ширк бар. Чоң ширк болгондо кандай? Чоң ширк кылдың, чоң шек келтиргениң кандай болса, биринчиси Алладан башка сыйынсаң. Мисалы христиандар Исаны Кудай деп кетишти. Мына азыркы заманда бизде жана теңирчилер күнгө сыйынып атат, тоого сыйынып атат, көкө эмне балан бар кылып атат азыр. Кээбилер бар, субханалла менекен арбактарга сыйынып жүрөт. Толтурам киши мүрзөнү кыдырып жүрөт азырчы. Тигинин мүрзөсүнө барбан, тигинин ак жабаны ушунтип эле толтуруп жүрөт. Булдан баары ширк болот. Канча буддисттер жүрөт, мисалы жана брахма бирдемкесине дың деп койшо, жана курсагы болтойгон бир кишинин ортосуна коюп эле Будда деп ошого сыйынып атат. Канчадан маймылга сыйынып атат. Канча ушуну толтура сыйынгандар, ар нерсеге сыйынып атат, субханалла. Алладан башкага сыйынып атат. Экинчиси Алладан башкадан коркуу. Алладан башкадан коркуу бул ширк болуп эсептелет. Алладан башкадан коркуп атат. Мышык өтүп кетти, биял иштеш керек. Ал чычкан кармагына барды. Ушундай. Ачака кейтабы менен астынан өтпө. Дагы эмнелер бар? Алдыган бир нерсе кетсе, бир бош чаканы көтөрүп аял өтүп кеткен болсо, секирип арыктан ары секирип, бери секирип коюш керек экен да. Ушундайлар бар толтура. Ушунун баардыгы Алладан башкадан коркуу. Ырыскан коркуу. Дагы субхан Алладан башкадан коркуу. Алладан башка эч кимдин тозогу жок, бейиши жок. Алла гана тозокко салат, Алла гана бейишке салат. Демек, некен Алла гана азаптайт, Алла гана жакшылык берди. Алладан коркуш керек экен. Үчүнчүсү үмүт кылуу. Үмүт бир гана Алладан экен. Башкадан үмүт кылуу ширк болот экен беки. Мына ушу 3 нерсе бир мезгилде болсо, бирөөнө сыйынсаң, корксоң, үмүт кылсаң, Кудай кылып алсаң. Демек, субханалла, сен чоң ширк кылдың деген сөз. Бирок Кудайга сыйынып атасың, Кудайдан коркуп атасың, бирок үмүтүң башка бирөөдөн болуп атат. Бул кичинекей ширк болуп калды. Түшүндүңбү? Кичинекей ширк болуп калды. Мына оңой элекен. Демек, эми кара, кимге сыйынып атасың, кимден коркуп атасың, кимден үмүт кылып атасың. Мына ширк кылып алган болсун. Мынакей, бул нерсе биз жашообуздагы бул эң биринчи Кудай алдындагы милдети ушундай. Жолун таптыңбы? Демек, сен мусулман болдуң мына ушу менен. Сен мусулмансың эми. Сен Алладан гана коркуп атасың, Алладан үмүт кылып атасың, Алла гана сыйынып атасың. Мына ушундай. Аль-Фатиха ушундай айтат. Алхамдулиллахи роббил аламин. Бардык мактоолор ааламдан Роббисин Аллаха. Ар-Рахманир Рахим. Алла тилинен экен, Алла Рахман ва Рахим. Алла мээримдүү жана Рахимдүү экен. Карасаң Алла Тааланын заты сыпаты өзү улуулугун айтып атат. Кийин Малики яумиддин жөнөк эмес, эмели ахирет күнүнүн падышасы экен. Мына ошол күнүн, аны өтө узун тафсири бар, бирок айтайын дегенсем, ошол күнү, демек сен бул дүйнөдө да Кудайдын кулусуң, эртең ахирет күнү Алланын алдына барганда ошол падыша, ошол чечет деген сөз. Эч ким башка чече албайт. Мына азыр бул дүйнө анча-мынча акчаң болсо, досуң бар болсо, таанышың болсо, танкасың, таанышың болсо, манкасың деп бул жерде таанышыңа могу таянып алгансың. Бир нерсе чөнтөгүндө бир жерде азыр чөнтөгүндө бир $2000 болуп турган болсо, демек өзүнчө эле могу чөнтөгү булам кармай кала бересиң туруп. Мында эметиречи. Канча болгондо колуң эле кармалып ушунтип эле ошого таянып туруп, адам ушундай деп туруп. Бирок эртеңки күндө Алланын алдына барганда эч башка бирөө жок, падыша жок болот экен. Бир эле Аллах чечет экен. Ошол билет экен да сен менен жашоо. Эми бар. Ийяка нa'буду ва ийяка наста'ин. Демек, бир гана Аллага жалбарып, Аллага гана ибадат кылат экенбиз. Мына, уже Аллах Таала Фатиха сүрөсүндө бизге айтып койгон, кандай кылыш керек. Бу ийяка нa'буду ва ийяка наста'ин алмайды, ла илаха иллаллах деп билет дейт. Бир Алладан башка сыйынууга татуусат жок экен. Демек, мына, сен таптың Кудайды. Түшүнүп болдубу? Биринчи ушул Аллага жагат экен ушундай. Ким Кудайга сыйынса, ким андан жалбарса, суранса, үмүт кылса, корксо, Аллах Тааланы сүйсөң, Аллах Таала субханалла ошол адамды жакшы көрөт экен. Нааразы болбойт экен ага. Разы экен, машалла. Биринчи сайыс экен. Машалла. Экинчиси Алланын динин бекем кармаганыңарда дейт. Алланын динин бекем кармаганда экен туугандар.
Алланын динин бекем кармаага аракет кылышыбыз керек экен. Динде мындай илең салаң болбош керек. Динди оюнчук катары көрбөгүлө. Бул сенин ахиретиңде тозоң же бейишиң. Ошол себептен дин менен ойнобогула. Кээ дин менен ойнобогула десе, мындай значит мен лучше тийбей эле кое турайынчы, намаз окубай эле кое турайын. Кой мен ажылык кылып ушу дин менен мындай жашай турайын эмес бул. Эртерээк кыл деген сөз бул. Эртерээк камил кыл. Ошону эртерээк точно так туура кылган үйрөн диниңди. Антпесе сол эртең кеч болуп калат. Чын, эртең кеч болот деген сөз. Ушуну үчүн айтат. Динде бекемдик деген нерсе ушул. Эртерээк кыл деген сөз. Анткени себеп сен тозогуң же бейишиң. Акылдууларым, акыл жүгүртпөйсүңөрбү деп Алла бекер айткан эмес. Акыл жүгүрт көрсөң, мына акыл жүгүртөң сазгартыла. Акыл жүгүртөлү, бир аз акыл жүгүртөбүз. Мен 77-ci жылкымын. Сизчи? 80-ci жылкы. Сизчи? 89. Бирок 77 биринчи өлүбү же 80 же 89-njy өлүбү? Я. Анда деген окубайсың эртерээк. Эмне жүрөсүңөр ким биринчи өлөрүн билбегенден кийин? Эртеңде гарантия бар бекен анда. Эртең гарантия бар бекен. Анда эмне жүрөсүңөр диниңерге бекем кармабай? Эмне үчүн Алланын алдына барып жардам, Алланын алдына даярданбай атабыз? Эмне үчүн акылдуулук кылбайсыңар? Анткени пайгамбар эң акылдуу дейт, ахиретине даярданат. Абу Бакыр Сыддык болсо айтат. Бул дүйнөдө ахиретке даярдыгы жок адам дейт. Көлгө, океанга, дарыяга калагы жок кеме менен кирген сыяктуу. Кайык менен кирген сыяктуу. Кайыкка, океанга кирип алдың, калагың жок, диниң жок. Дин деген эмне десе, бул мына 5 нерсе. Келмең жок. Намазың жок. Орозо, ажылык, зекет, о дин. Мына ушу төртөө, мына бул бешөө. Бир мындай бир чоң бир үй сыяктуу. Бир жагы жок болсо, бир жагы жок болот. Бир жагы кемтик болуп калат да. Мисалы, намазың жокпу? Орозоң бар, зекетиң, ажылыгың бар, бир намазың жок. Бир жагы үйүң кемтик. Орозоң бар, зекетиң бар, ажылыгың бар, эмең бар, баягы төртөө бар, бирок келмең жок. Келмеге мээнетиң жок. Эмнеге? Ал кырыша жок. Кырыша жок боло турган болсо, дин болмок калса, жаан жаса суу болмок турат. Ошондой эле диниң кемчилиги, ошондой бешөөнү, 5 парзыңды бекем аткарыш керек. Динди бекем болуш керек деген сөз тууганда. Мына ушундай. Аллах ыраазы болот экен. Нааразы болбойт эгер ушул нерсе болсо. Үчүнчүсү Аллах ыраазы боло турган нерсе дейт. Бул башчыларга насаат айткан. Бул эми фыкты башкача тема келет. Бул насаатты мисалса бул башкаларга тиешелүү. Депутат айтыш керек, падышага, имам айтыш керек, муфти айтыш керек. Ушундай да ар бир эле Facebook ачып алыпчы, шумшук иштебей атасыңар деп жазган болбойт. Эки дос мүнтүп атат деген болбойт. Болбойт анда, жарабайт. Бул туура эмес ой. Бул туура эмесчилик. Мен көчөнү субхана президентке ушундай бир жанагындай жаман эмелерге сөз айтпаш керек. Алар толук баш ийгизерсем, субханалла, бирөө темени комментарий жазып коюпту, чөтө сен бияң башкача болуп барат депчи. Бактар мощный болуп барасың депчи. Андай эмес. Биздин шариятыбызда биз мейиздей капкара бирөө болсо да баш ийбиз. Бул амири минкум дейт Алла. Узун ана амири минкум. Араңарда тандалгандарга аларга суйурмат кылыш, аларды сыйлаш, ошолордун саясатын колдош биз үчүн бардыгыбызга эмнеке милдет болуп эсептелип тургандар. Жамандаган акың жок. Ушундай. Ушуну унутпагыла. Бул да Аллах ыраазы болуп турган нерсе экен. Бирок аалымдар, муфтилер, аалымдар кеңеши, ошол эле депутат, жанагылар эгерде билип туруп субхан айтпаса, кыямат күнү Алланын алдында өтө оор жооп берет алар. Өтө оор жооп берет. Өтө катуу жооп берет субханаллах. Ошолордун милдети болуп эсептелет бул. Ошундай. Эгерде үйүндө балдарынын баардыгы тең туура эмес кылып атса, атасы карап туруп, айлананы уурдай бергиле, алдына жей бергиле, айлананы өлтүрө бергиле десе болобу? Жаткыра чабыш керек да турабы? Эгерде азыр чаап салбасаң, субхан, эртең уже уурдап аткан балаң эки эсе уурдайт турабы?
жеп аткан баланы 3 есе арам нерсе жейт. Бирөөнү өлтүрүп атканын 4 есе өлтүрөт деп турабы? Ошон үчүн башында эле чалып салат. Тарс. Ошон үчүн субхан араңарда тандалган адамдар акыйкатты ак, караны кара деп айтышы бул милдет болуп эсептелет экен. Бул баары бөлөк нерсе. Болгон нерсеге киребиз машалла. Аллах Таала имиш сөздөрдү, дейт деген сөздөрдү элдердин арасында тараткан адамдарды жаман көрөт. Эмне деп койчу эле, бияктан чаң мындай тиги жерде бирдеме болсо, биягында чаң чыгат болуп кыргызда сөз бар го бир. Ушундай бир көп убакыттарда биз ушундайбыз да, ук билбейт. Жөн эле да дейт. Баян тамашалап айттым го, бир сабакта уктуңар, э? Мындай аялың келди да, анан кийин тиги Шабдан айылында bir ayal momut kettir deyт десе, көчөгө чыгып туруп, баягы эркектер менен чогулуп турганбыз. Тиги Шабдан айылында жанакы аял өлө бузулуп кеткен турбайбы? Ошо айтып берем субхандаймычы. Аялдар ушакта айтат, эркектер таратып калды. Ал ушундай да, тастыктабай, билбейт. Негизи бир адамдын бир нерсе жөнүндө билиш үчүнчү, билиш үчүн ошонун алдына барып, ошол адам менен бир нече күн сапарлаш болуп, ошо менен бир иш аракеттерди кылып, андан кийин ошол жөнүндө жакшы же жаман сөз айтсаң болот. Ага чейин мен ойлоймун деген сөздү айтыш керек да. Мен ушундай ойлойм деш керек. Момундай жок, мен момундай ойлойм деш керек экен. Бирок субхана жөн эле бир иштер айтылган сөздөрдү тарата берүү дейт. Бул Аллах Тааланы нааразы кылат экен туугандар. Бөтөнчө эркектер айланайында. Эркек болуш керек. Эркектин субханалла тили сүйлөп аткан сөзү эмне болуш керек экен? Нарттуу, насилдүү, барктуу болуш керек субханалла. Антпесе дейт деп эле ар нерсе жүрө берсе, Кудайым сактасын субханалла. Кийинкиси көп суроо бергендерге пайдасы жок суроолор. Азирет Умардын жанына келип бирөө ар нерсени суроо берип, анан айтып бирөө суроо токточ дептир. Сен бере турган суроо азыр болуп атабы десе, жок дептир. Анда болгон убакта кел деген экен да. Ошол себептен дайыны жок суроолордун баардыгы тең үммөттү субхана жок кылат экен. Эгерде мен Марста болуп калсам, кантип намаз окуйм? Мен айдын толук жагында болуп калсам, кантип намаз окуйм? Анан кийин ушундай да субхан жок. Качан сен ошо Марска, айга бар, анан суроо бер да. Анан дайыны жок эле субханалла суроо бербеши. Өзү таптап криптовалюта жөнүндө эчтеке деле кереги жок. Валютасы деле жок субханалла. Бир аалым дүйнөдө криптовалюта жөнүндө айтып бергиз деп турган. Болбойт ал нерсе. Дайын жок суроону бериштин өзү кажети жок субханалла. Үчүнчүсү Аллах Таала жаман көргөн нерсе акыркына точно өзүнө келген. Эмнеке? Байлыкты ыксыз иштетип, ысырап кылгандарды Аллах Таала нааразы болот экен. Мен жана башында бекер сөз баштаган жокмун башында. Демек, сага Кудай Таала байлык берди. Мүмкүнчүлүк байлык берди. Сен кайсы нерсеге коротушуң керек? Муну билишиң керек экен ушуну. Ошол дүйнөңдү өзүңдүн аялыңа короткон жакшыраак, ойношко короткон караганда. Зынага короткон караганда. Өзүңдүн балдарыңа короткон жакшыраак, досторуңа короткон караганда. Сен ата-энеңе коротконуң жакшыраак, субханалла, элге чачканыңа караганда. Бир туугандарыңа коротконуң жакшыраак, субханалла, пайдасы жок нерсени алгандыгыңа караганда. Көрдүкпү кандай экен? Демек субханалла, сенин байлыгың бул тарапта, оң тарапка иштесин, жана оң тараптагыларга пайдасы тийсин. Ушундай нерсе. Эми кара. Ушул жерде мынакей, бул айтып аткан туугандарды өткөндөн кийин, андан кийин сен мамлекетиңе, айылыңа, айыл өкмөтүңө, районуңа, обласыңа, республикага коротконуң жакшыраак экен, субханалла. Тетиги Америкада бир жерде агайыны коргоп калуу үчүн коротконуң караганда. Ал нерсеге коротуу бул шарт эмес. Андан көрөк айылыңа бир мектеп куруп кой. Ошол мектепти субханалла адеп ахлактуу мугалимдерди даярдап кой. Мына ошол жерде кылган нерсең сен үчүн пайда болот. Китепкана куруп кой, мисалы болсо, жалпы авам наска керек боло турган ушундай нерсе. Керек болсо мынакей жанагындай бир больницага коротуп кой. Ушундай жанагы субханалла бала бакчаңа коротуп кой. Ушундай нерсе. Өлө сараң болсоңчу, жок дегенде субханалла кетип баратканда, өзүң үйүңө бараткан жолгочу бир машина шагыл төгүлүп кой да. Акчаң бар. Мына ушундай. Мына ушунун баардыгы тең субханалла сиз ысырапсыз, ыксыз колдонгонго караганда некен жакшыраак экен туугандар. Мына ушундай.
Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүңүн аялыңа оозуна тамак салып койгонуң дейт да, бул садака болот. Садака болот. Кандай экен? Садака болот, субхан. Эми аял оозуна, эркектин оозуна салыш керекпи? Садака болобу? Намалат? Садака болобу? Болобу. Эмнеге болбойт? Иә. Күйөөсүнчүлүктө урматтапчы. Аялы күйөөсүн сый урмат кылса, ошо садака болот, машалла. Аялдын тилин жана колун күйөөсүнө узатпашы жаман нерсе менен садака болот. Аялдын субханалла жакшы сүйлөгөнү садака болот. Жаман сүйлөгөн садака болбой калабы? Зулумчулук болот ал. Кийинкиси субханалла аялдын бала төрөп бергени садака болот. Түнкү мамилеси бүт садака болот. Күйөөсүнүн субхан үйүн шыпырып берсе, шыпырса, бу да садака болот. Дагы бир жерде бар экен, качан шыпырса аял киши бисмилланы айтып, ошол үйүнө канча шыпырын чыкса, ошончо күнөөсү кечирилет экен, ошончо сооп чыгылат экен, машалла. Баласын эмизип койсо садака болот. Бир ажылыктын соогун алат. Бала бир соргондо, бир күнөөсү кечирип, бир даража көтөрөт аялга. Айта берсең толтура экен. Кара. Баласын урбастан түн ичинде жакшынакай кылып, акырын жаткызып койгон болсо, шүмшүктүн гана бала шүмшүктү өлтүрмөй болот, дак чаппай, жакшынакай кылып мындай тарбиялап мындай акырын жаткызып койсо дейт да. Ошол аял киши субханалла, ошо түн өткөзсө олиялардын даражасында өлөт. Мына ушундай чоң фазилеттер бар тугандар. Демек экен, көрдүкпү? Адам баласы дүйнөсүн дагы, мүлкүн дагы, адеп ахлагын дагы садака ретинде жакшылыкка коротсо болот экен иншалла. Нервти да ысырап кылса болот эле ушуну. Ошон үчүн нервтерди ысырап кылбаңыздар субханалла. Дайыны жок жаман нерсе ойлобогула, бул ысырап. Болбой турган нерсеге үмүт кылып жүрө бербе, бул ысырап. Бирөөнө жек көрүп, бирөөнүн аркасынан ушундай кек алам деп чуркап жүрө бербе, бул ысырап. Кереги жок, только өзүңдү эле өлтүрөсүң, калган нерсе эч ким таппайсың. Аялыңа таарма бухайт этип кетпе. Ичип кетпедин, азыр бухайт этип кетте турбай. Аялына таарын ичип кеткен эркекке таң каласың. Баягы битке теңел көйнөң өрттөө деген ушул да. Битке теңел жашоосун өрттөп алыптыр кээ бирлерчи. Ушундай канча аялдар субханалла өзүнүн күйөөсүнө таарынып, эмнекен талак бер деп чуркап жүрөт. Эртең эле бир башкача тим эле жанагындай принц на белом коне калып 4 баласы менен сүйрөп кетчидей көрүнөт дагычы. О, мен сени сүйүп калдым деп. Жок. Болду уже, всё. Ысырап кылбайлы болотчу нервиңердичи. Андан көрөсө мына ушу бар нерсеге шүгүр айтып, жок нерсеге кайыл айтып, машалла. Ошо кыргызча сөз бар да. Пайгамбар барга шүгүр, жокко кайыл дейт, машалла. Аракет кылабызбы? Андомин, субханакалла хамдик, ашла астагфиру ва атубу илейк. Аллахым күнөөбүздү кечирсин, өз райымын алсын.